Эмне ошончолук маанилүү болуп атабы ушул. Ал киши абдан уюштургуч. Мамлекетибиздин эле пайдасына президент айтып аткан болсо, ал киши дагы жөн айтпайт да. Өзүбүз өлкө башчы президентибиз сунуштап атканын билгени бар болуш керек. Ал эми жетекчи катары айтсак туура, жетекчи баягы негизи чоң менеджер болуп, чечимдерди туура кабыл алып турса, ал эми иштеген адамдар баягы адистер иштеши керек. Камчыбек Кыдыршаевич мамлекеттик ишкер болгону менен коомдук иштерге да көп аралашып атат да. Мен ойлойм, эгер ал киши өзү көзөмөлдөсө, футбол оюндары өнүгөт деп ойлойбуз. Садыр Жапаров футбол федерациясынын жетекчилигине УКМКнын башчысы Ташиевди сунуштап атат. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Негизи ким болуш керек деп ойлойсуз? Эми өзүбүз өлкө башчы президентибиз сунуштап атканын билгени бар болуш керек. Мен жеке оюм боюнча чет жактан, чет мамлекеттерден көптөгөн баягы гранттар, баягы футболго көбүрөөк сумма келип атканына байланыштуу деп ойлоп атам да. Ошол жакты көзөмөлдөп берсин деген бир өзүнүн ою бардыр. Мен да эгер маселе деле жок берди, баягы колдоого татыктуу эле деп ойлойм да. Футбол ойноп жүрөбүз го. Депутаттар дагы өзүбүздүн командабыз бар, президент өздөрүнүн командалары менен баягы Мурас неме атындагы футбол уюштуруп жүрүшөт. Ошол жерге дагы өзү келип ойноп жүрөт. Спортко жакын адам спортты түшүнөт деп ойлойм. Ал киши абдан уюштургуч. Мамлекетибиздин эле пайдасына президент айтып аткан болсо, ал киши дагы жөн айтпайт да. Камчыбек Кыдыршаевич футболдон алыс киши эмес. Мына азыр өзүнүн уулун абдан мындай эл аралык деңгээлдеги профессионал футболчуга даярдап атат. Ошол атасы кыргыз элинин үмүтү зор ушундай жаштарыбызды мамлекет көзөмөлгө алып, эл аралык деңгээлде футбол командасына профессионал футболчуларды даярдаса, ал кыргыздын туусун эле желбиретет да жаштар. Мен ойлойм, ошондой шарт түзүүгө кам көргөн ата ал киши футболго кайдыгер эмес. Экинчиден, Камчыбек Кыдыршаевичти ал киши темирдей тартипти бекем коет, талапты бекем коет. Биздин мамлекет үчүн утуш эле болот. Колдойт элем. Көптөгөн бизде спорт федерацияларынын жетекчилери мындай бул айлык маянай албай, мындай өзлөрү баягы инициативдик жардам берип иштеген кызмат деп ойлойм. Ал эми жетекчи катары айтсак туура, жетекчи баягы негизи чоң менеджер болуп, чечимдерди туура кабыл алып турса, ал эми иштеген адамдар баягы адистер иштеши керек. Ал эми жетекчи катары ар бир жаран баягы кызматына байланышпай иштей берсе болот. Футбол дүйнө жүзүндөгү эң ири спорт түрүнүн бири да. Анан тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбаса, мына азыр жакынкы күндөрдөгү чемпионатты көрбөдүңөрбү? Биздин футболисттердин жеңилип калгандыгын. Мен ойлойм, эгер ал киши өзү көзөмөлдөсө, тийиштүү деңгээлдеги спорт оюндары, футбол оюндары тийиштүү деңгээлге чыгат деген ойдомун. Камчыбек Кыдыршаевич мамлекеттик ишкер болгону менен коомдук иштерге да көп аралашып атат да. Анын эң негизгиси ушул спорт тармагындагы футбол тармагында өтө маани берип, сырттан инвестиция тартып келип атат. Барселона кубогун ачты Жалал-Абадка. Бул өтө коомдук иште жасалган чоң иш болду да. Анан футбол тармагын жакшы колдоп, жакшы түшүнгөн инсандар ошол футбол федерациясына келишине мен колдоймун. Бул спорт тармагын түшүнгөн инсандар спорт тармагына мамлекет жардам берет айрине. Бирок коомдук тараптан да жардам берген инсандар чыгып турса, биздин спорт тез өнүгөт деп ойлойм да. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич барып калган болсо, ал тармак көп жактан колдоого алынып, жана ошондой эле алда кетет деп ойлойм.